20 бөлүм. Ошондон кийин Мааптыктар менен Амондуктар жана Маон өлкөсүнүн айрым адамдары Жошапат менен согушууга жөнөштү. Жошапатка деңиздин ары жагынан Сириядан сага каршы аттанган кара кол келе жатат. Алар Хасат-сон Тамарга, башкача айтканда Эйин Гедиге келип калышты деп айтып келишти. Ошондо Жошапат коркуп, Теңирди издеш үчүн жүзүн бурду жана бүткүл Жүйүт аймагына орозу жарыялады. Жүйүттөр Теңирден жардам суроого жыйналышты. Алар Жүйүттүн баардык шаарларынан келип, жалынып жалбарып, Теңирден жардам сурашты. Жошапат Теңир үйүнүн жаңы короосунун алдында Жүйүттөр менен Иерусалимдиктердин арасында туруп мындай деди: Теңир, ата-бабаларыбыздын Кудайы, асмандагы Кудай сенсиң. Баардык элдердин падышачылыгына бир өзүң бийлик кыласың. Күч да, кубат да өзүңдүн колуңда. Сага каршы чыккан эч ким туруштук бере албайт. Кудайыбыз өз элиң Ысрайылдын алдынан ушул жердин элин кууп чыккан. Ал жерди өзүңдүн досуң Ыбрайымдын тукумуна түбөлүккө берген сен эмес белең. Алар бул жерге отурукташып, сенин ысымыңа арнап, ыйык чай куруп, мындай дешкен: биздин башыбызга мүшкүл түшкөндө, жазалоочу кылыч, же жугуштуу оору, же ачаарчылык түшкөндө, биз ушул үйгө, сенин алдыңа келебиз. Анткени бул үйдө өзүңдүн ысымың турат. Кыйын кысталышта биз сени чакырсак, сен биздин үнүбүздү угуп, куткарып каласың. Азыр бул жерге Амондуктар, Мааптыктар жана Сейир тоосунда жашагандар келишти. Ысрайылдыктар Мисирден чыгып келе жатканда, сен булардын жеринен өтпөгүлө дегенсиң. Ошондуктан алар айланып өтүп, буларды тукум курут кылган эмес. Эми алар ошол жакшылыгыбызга жамандык менен жооп берип жатышат. Өзүң бизге мурастап берген, өзүң ээлик кылган жерден бизди кууп чыкканы келишти. Кудайыбыз, буларды өзүң жазала. Анткени бизди каптап келе жаткан бул кара колго каршы турууга биздин күчүбүз жетпейт. Эмне кылаарыбызды билбейбиз, бирок биздин көзүбүз сенде. Бүт Жүйүт эли, бала бакырасы, аялдары, эр жигиттери менен Теңирдин алдында турушту. Ошондо жамааттын ортосунда турган Леби Жахазиэлге Теңирдин руху түштү. Жахазиэл Захариянын уулу, Захария Бенаянын уулу, Беная Жеэлдин уулу, Жеэл Асаптын уулдарынан чыккан Матаниянын уулу. Ошондо ал мындай деди: Жүйүттөр, Иерусалим тургундары жана падыша Жошапат, баарыңар уккула. Теңир силерге мындай дейт: коркпогула, каптап келе жаткан кара колдон үрөйүңөр учпасын. Анткени бул согуш силердики эмес, Кудайдыкы. Эртең аларга каршы чыгасыңар. Азыр алар сиз дөңсөөсүнө чыгып келе жатышат. Силер аларды өрөөндүн аягынан, Жеруэл чөлүнүн алдынан табасыңар. Бул жолу силер согушпайсыңар. Силер карап тургула, Теңирдин силерге жиберген куткаруусун көрөсүңөр. Жүйүт менен Иерусалим, коркпогула да үрөйүңөрдү учурбагыла. Эртең аларга каршы чыгасыңар. Теңир силер менен болот. Жошапат жерге жете таазим этти. Жүйүт эли менен Иерусалим тургундары да Теңирге таазим кылып, анын алдына жыгылышты. Каат уулдары менен Корак уулдарынан чыккан лебилер туруп, катуу үн менен Ысрайылдын Кудай Теңирин мактап ырдашты. Алар эртең менен эрте туруп, Текоя чөлүнө бет алышты. Алар жолго чыкканда Жошапат өйдө туруп мындай деди: Жүйүттөр менен Иерусалим тургундары, мени уккула. Өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге ишенгиле, бекем тургула, анын пайгамбарларына ишенгиле, ошондо ийгиликке жетесиңер. Ал эл менен кеңешип, Теңирге ырдай турган ырчыларды койду. Аларды куралдуу аскерлердин алдында ыйыктыкты сактап, Теңирди даңтагыла, анткени анын ырайымы түбөлүктүү деп Теңирди даңазаласын деп койду. Алар Теңирди даңтап, даңазалап бара жатканда, Теңир Жүйүт аймагындагыларга каршы келе жаткан Амондуктар менен Мааптыктардын жана Сейир тоосунда жашагандардын ыркын кетирип, ортосуна бүлүк түшүрдү. Алар кырылып калышты. Анткени Амондуктар менен Мааптыктар Сейир тоосунда жашагандарга каршы чыгышып, аларды өлтүрүштү. Аларды кырып бүткөндөн кийин бири-бирин кырып салышты. Жүйүттөр чөлдөгү дөбөгө келгенде, калың колду карашса, өлүктөр экен. Бир да тирүү жан калбаптыр. Жошапат эли менен олжону алганы келди. Алар абдан көп мал мүлк, кийим кече, кымбат баалуу асыл буюмдарды алышты. Олжонун көптүгүнөн көтөрө албай жатышты.
олжо ушунчалык көп болгондуктан алар аны 3 күн ташышты. Ал эми 4-чү күнү бата өрөөнүнө чогулуп теңирди даңташты. Ошондуктан ал жерди бүгүнкү күнгө чейин бата өрөөнү дешет. Жошапат башында турган Жүйүт аймагындагылар менен Иерусалимдиктер Иерусалимге кубаныч менен кайтышты. Анткени теңир аларга душманынын үстүнөн жеңиш берди. Алар Иерусалимдеги теңирдин үйүнө арфа, лира, сурнай менен келишти. Жер жүзүндөгү бардык падышачылыктар Исрайылдын душмандары менен теңир өзү салгылашканын угушканда Кудайдан коркуп калышты. Ошентип, Жошапаттын падышачылыгы тынчтанып калды. Анын Кудайы ага туш тарабынан тынчтык берди. Жошапат Жүйүт аймагына мына ушундай падышачылык кылды. Ал падыша болуп такка отурганда 35 жашта эле. Ал Иерусалимде 25 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Азуба, ал Шелхинин кызы. Ал өз атасы Асанын жолу менен жүрүп, анын жолунан оңго да, солго да кыйшайган жок. Теңирге жаккан иштерди кылды. Бирок бийик жерлердеги бутканалар гана жок кылынган жок. Эл да ата бабаларынын Кудайына жүрөктөрүн толугу менен бура элегиле. Жошапаттын алгачкы жана акыркы иштери Ханани уулу Жеюнун жазууларында жазылган. Алар Исрайыл падышаларынын китебине киргизилген. Бирок ошондон кийин Жүйүт падышасы Жошапат мыйзамсыз иштерди кылган Исрайыл падышасы Ахазай менен келишим түздү. Аны менен келишим түзгөнүнүн себеби Таршышка жөнөтүш үчүн кемелерди жасатуу керек эле. Кемелерди алар Эцион Геберде жасашты. Марейшадан чыккан Додабайдын уулу Элиезер Жошапатка пайгамбарчылык кылып, Ахазай менен келишим түзгөндүгүң үчүн теңир кылган ишиңди талкалайт деди. Ошондо кемелери талкаланып, Таршышка бара албай калышты.